Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтоо менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Иран мүмкүн болгон соккуга даярдануу максатында өлкөнүн аймагына Орусиядан сатып алган жана Starlink түбүчүлүгү жөндөмдүү Tirada 2S электрондук согуш системаларын жайгаштырды. Ал арада АКШтын президенти Дональд Трамп эгер Иран менен келишимге жетишилбесе, абдан катаал чараларды көрүүгө аргасыз болоорун билдирди. Трамп жакынкы чыгышка экинчи өзөктүк учак ташуучу кемени жана аны коштоочу кемелерди жөнөтүүнү караштырып жатканын айтты. Эгерде Иран менен келишим ишке ашпаса, ал өткөн жылдын июнь айында 12 күндүк согуш учурундагыдай аскердик аракеттерге барууга даяр болот. Кийинки жумада сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланбасы өтөөрү күтүлүүдө. АКШ жаңы өзөктүк куралдарды жайгаштырууга даярданууда. Америка менен Орусия ортосундагы акыркы стратегиялык куралдар боюнча келишимдин мөөнөтү 5 февралда аяктаган. The New York Times жазгандай, Дональд Трамптын администрациясы эми кошумча өзөктүк куралдарды жайгаштырууну жана мүмкүн болгон өзөктүк сыноолорду кароодо. Женевадагы конференцияда АКШ өкүлү Томас Диньено келишим Вашингтон үчүн бир тараптуу чектөөлөрдү жаратканын айтып, тактикалык кыска аралыктагы куралдарды көбөйтүү жолдорун атады. Бул кадам өзөктүк курал жарышын күчөтүшү мүмкүн. Орусия буга чейин Буревестник, Орешник жана Посейдон сыяктуу жаңы системаларды иштеп чыккан. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Парижден Москва менен байланыштарды калыбына келтирүү ниетин жарыялап, Орусия менен диалог жүргүзүү үчүн структурага киргизилген европалык мамилени иштеп чыгуу зарылдыгын баса белгиледи. Анын айтымында, Франциянын президентинин дипломатиялык кеңешчиси Эммануэль Бон буга чейин коопсуздук жана эки тараптуу байланыш каналдарына байланыштуу практикалык маселелерди талкуулоо үчүн Москвага барып келген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Трамп Европаны бөлүп жарууга аракет кылып жатканын айтып, АКШ менен тирешүүгө жана долларга каршы чыгууга даярдык көрүүгө чакырды. Ал арада Европа тынчтык келишиминин алкагында Украинаны Европа биримдигине кошууну көздөп жатат. Bloomberg булактарына шилтеме жасап билдиргендей, Европа биримдиги Украинанын Европа биримдигине мүчөлүгүнүн кепилдиктерин келечектеги тынчтык келишимине киргизүү үчүн бир нече варианттарды иштеп чыгууда. Каралып жаткан варианттардын арасында Киевке Европа биримдигине кошулганда берилген коргоону баштан эле камсыз кылуу, ошондой эле Европа биримдигинин мүчөлөрүнө берилген айрым укуктарды дароо берүү камтылган, деп билдирди агенттиктин булактары. АКШ Венесуэланын мунай өндүрүүчүлөрүнө Орусия жана башка бир катар өлкөлөр менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салды. АКШ бийлиги америкалык компанияларга Венесуэланын мунай жана газ өндүрүүнү көбөйтүү үчүн жабдуулар жана технологиялар менен камсыз кылууга уруксат берген лицензия берди. Орусиядан, Ирандан, Түндүк Кореядан жана Кубадан келген жеке адамдар жана компаниялар менен байланышкан ар кандай бүтүмдөргө да тыюу салынат. Андан тышкары, Венесуэладан жана АКШдан келген кытайлык жеке адамдар же алар менен биргелешкен ишканаларга да келишим түзүүгө жол берилбейт. Трамп АКШ менен Канаданын ортосундагы жаңы көпүрөнүн ачылышына тоскоолдук кылам деп коркутту. Американ президенти Канаданын Онтарио жана АКШнын Мичиган штаттарынын ортосундагы көпүрөнү АКШ Канадага берген жардам үчүн толук компенсация алганга чейин ачууга жол бербей турганын билдирген. Трамптын айтымында, Вашингтон долбоордун жок дегенде жарымына ээлик кылышы керек. Анткени АКШ рыногуна кирүүдөн түшкөн киреше чоң болот. Ал ошондой эле Канаданы ондогон жылдар бою АКШга адилетсиз мамиле кылган деп айыптап, сүйлөшүүлөрдү дароо баштоо ниетин билдирген. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө жолугушуу үчүн Америкага барды. Трамп бир жыл мурун кызматка келгенден бери алар АКШда 6-чы жолу жолугушууда. Нетаньяху Трамп менен сүйлөшүүлөрдүн алдында Трамптын атайын өкүлдөрү Стив Уиткоф жана Джаред Кушнер менен жолугушту. Нетаньяхунун кеңсеси Трамп менен сүйлөшүүлөрүнүн эң башкы артыкчылыгы Иран менен уланып жаткан сүйлөшүүлөр жана Израилдин Иранын ракеталык арсеналы боюнча тынчсыздануулары болоорун билдирди. Трамп Израилдин премьер-министри Иран менен келишим түзүүнү көздөрүн жана Тегерандын өзөктүк программасы боюнча учурдагы сүйлөшүүлөр келечектүү экенин айтты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын тынчтык кеңеши Хамасты этап менен куралсыздандыруу планын даярдаганын кабарлады. Ал документти алдыдагы жумаларда Хамас менен бөлүшүүнү көздөп жатат. New York Times жазгандай, долбоорго ылайык Хамас куралын таштап, алыска аралыкка атуучу куралдарды өткөрүп бериш керек деп жазышкан. Анда куралсыздандыруу жараяны бир нече айга созулат деп күтүлүп жатканы. Ал эми күч колдонуу жана курал-жарактарды сактоо боюнча негизги маалыматтар азырынча белгисиз экени айтылат. Орусиянын Украинанын чыгышына жасаган соккуларынан кеминде 6 жай тургун каза болуп, дагы бир нечеси жаракат алды.
Погодов Харк аймагында жайгашкан. Ал жерде орус күчтөрү жакында транспорт жана энергетикалык инфраструктурага чабуулдарын күчөттү. Чабуулдар Украин жана орус расмий өкүлдөрү АКШтын ортомчулугу менен Абу-Дабиде Орусиянын дээрлик 4 жылдык басып киришин токтотууга багытталган сүйлөшүүлөрдөн кийин жасалды. Эки тарап өткөн аптада туткундарды алмашкан, бирок чыр-чатакты токтотуу боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Тайвань Кытайга каршы коргонуусун күчөтүүдө. Алар Кытайдын жээктеринен дээрлик 10 чакырым алыстыкта Химар ракета системаларын жайгаштырышты. Ал арада Бейжин Тайбэй менен Вашингтонго катуу эскертүү берди. Кытайдын улуттук коргоо министрлигинин өкүлү Тайвань же анын союздаштары согушту баштасаңар өзүңөрдү талкуулайбыз деп билдирди. Тайвань менен АКШ биргелешкен ок атуучу күчтөрдү координациялоо борборун түзүштү. Маалыматтарга караганда Тайвань АКШда жасалган Химар ракета системаларын Кытайга жакын жердеги фронттогу аралдарына жылдырды. Колумбиянын президенти Густаво Педро анын өмүрүндө кол салуу аракети болгонун айтты. Кол салууну жергиликтүү банги картели пландаштырган. Алар президентти ташыган тик учакты атып түшүрүүнү көздөшкөн. Коопсуздук кызматтары бул тууралуу билип калышып, президенттин тик учагын Кариб аралына буруп, мамлекет башчысы ал жерде кеминде 4 саат бою кармалган. Андан кийин ал өзүнүн резиденциясына кайтып келе алган. Орусияга кирүүгө 50 жылга тыюу салынган Куудул Сабыров өзүнүн мекени Казакстанда жалданмачылык боюнча тергөөгө алынышы мүмкүн. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети орусиялык аскерлерге жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгү тууралуу маалыматтардан улам Куудул Нурлан Сабыровдун аракеттерине юридикалык баа бериши мүмкүн деп билдирди башкы прокурордун орун басары Калымжан Койгелдиев. Мурда Москва облусунда жашаган Сабыров Вагнер Истра легиону деп аталган бөлүктөн жалданма аскерлерге 10 мотоцикл бергени кабарланган. Кытай коррупцияны жана жашыруун келишимдерди аныктоо үчүн мамлекеттик тендерлерде жасалма интеллекти колдонууну пландаштырууда. Жасалма интеллект куралдары мыйзам бузууларды белгилеп, каруу комитеттерин көзөмөлдөп, тартипти жана мыйзамдарды аткарууга жардам берүү үчүн сунуштарды берет. Бул кадам президент Си Цзиньпиндин көптөн бери жүргүзүп келе жаткан коррупцияга каршы өнөктүгүнөн жана андан мурунку Шиандагы ийгилигинен кийин болду. Анда жасалма акыл тендердик жараяндарда паракорлукту аныктоого жардам берген. Расмий өкүлдөрдүн айтымында ал көзөмөлдөө мүмкүн болгон иштердин бетин ачууга жардам берет. Эстония кышкы алгачкы расмий муз жолун ачты. Ал Хюма жана Сима аралдарын бириктирет. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү жана суунун деңгээлинин төмөндөшү Балтика деңизинин тоңушун тездетти. Жол белгилери орнотулган жана арча бутактары менен белгиленген узундугу 17 чакырым болгон жол аралдардын ортосундагы маанилүү байланышты камсыз кылат. Катаал аба ырайынан улам көптөгөн паром каттамдары токтотулган. Расмий каттамдардын чектелүү болгонуна карабастан тургундар тоңгон Балтика деңизи аркылуу расмий эмес муз жолдорун, анын ичинде материк менен Жылуу деңиз аралынын ортосундагы 7 чакырым аралыкты колдонуп жатышат. Берүүбүздүн аягында Италиядагы кышкы Олимпиада оюндарында жаңы жылдыз пайда болду. Олимпиадалык слалом чемпиондоруна шыктанган Бирит лыжа тебүүчү жолдорго секирип чыгып, бүт аралыкты эч кимге карматпай чуркап өттү. Кызматкерлер бул итти кармоого аракет кылып жатканда, режиссер чыныгы атаандаш ойноп жаткандай камераларды жана кадрларды алмаштырып, анын лыжа жолдо баратканын экрандан көрсөтүп турган. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышасыңыздар. Эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар.